Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде геометрия сабагы. Сабактын темасы мейкиндиктеги көп крандыктын беттеринин аянты, тик призманын аянты. Алтын эреже үйдө болуп, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, вакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпагыла, билим алууну аралыктан улантуу. Бүгүнкү сабакта эмнелерди аткарасыңар? Тик призманын аянтын чыгаруунун формулаларын үйрөнөсүңөр, маселелерди чыгарасыңар, үйдө өз алдынча окуп, интернет ресурстар аркылуу маалымат алып, тапшырма аткарууга көнүгөсүңөр. Жаңы эрежелер менен аралыктан сабак окууга чогуу үйрөнө баштайбыз. Мейкиндиктеги көп крандыктар. Төмөндө силер көрүп турасыңар, мейкиндиктеги көп крандыктар. Ошолордун арасынан биз тик призманын толук бетинин аянтын окуп үйрөнөбүз. Силер көрүп тургандай бул жерде 3 бурчтуу тик призма, 4 бурчтуу тик призма жана 6 бурчтуу тик призма турат. Тик призманын каптал бетинин аянты анын негизинин периметрин бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Тик призманын каптал бетинин аянтын төмөндөгү формула менен табат экенбиз. Мына бул негизинин периметрин таап алып туруп, бийиктигине көбөйтүп коет экенбиз. Көп крандыктын негизинин аянтын S-ны негизи деп белгилеп алабыз. Каптал бетинин аянтын S-K-B деп белгилеп алабыз. Призманын толук бетинин аянты анын бардык грандарынын суммасына барабар. Толук бети барабар каптал бетинин кошом негизинин аянтына. Эки негизи бири-бирине барабар болгондуктан негизинин аянтын 2ге көбөйтүп койсок болот. Азыр биз мисал карайлы. Маселе, куб берилген. Кубтун кыры 7 дециметрге барабар деген биз түшүнөбүз. Кубтун бардык кырлары 3 чоңдугу тең барабар. Мынакей узуну, туурасы, бийиктиги. Бул негизи квадрат болгондуктан жактарынын бардыгы 7 дециметрден болот. Каптал бетинин аянтын табуунун формуласы боюнча негизинин периметрин таап алабыз. Негизинин периметри 7 көбөйтүлгөн 4 жагы бар. Бийиктиги 7 дециметрге барабар. 28 7 көбөйтсөк 196 дециметр квадрат чыгат экен. Негизинин аянты. Кубтун негизи бул квадрат. Квадраттын аянтын тапканды билебиз. Көп бурчтуктардын аянтын табуунун эрежелери, формулалары боюнча таап алдык. 49 дециметр квадрат. Толук бетинин аянтын табуу үчүн каптал бетинин аянтына кошуп коебуз. Негизин 2ге көбөйтүп туруп, анткени 2 негизи бири-бирине барабар. Мына бул жерде көрүп турасыңар. 196 кошулган 2 көбөйтүлгөн 49, 196 кошулган 98. Демек толук бетинин аянты 204 дециметр квадрат. Жообу 204 дециметр квадрат. Дагы маселени карайлы. Бизге 6 бурчтуу туура тик призма берилиптир. Анын азыр бизге каптал аянты белгилүү экен. Каптал бетинин аянты белгилүү экен 72 дециметр квадратка. Ал эми каптал грандын, мына гранды тик бурчтукта, тик бурчтуктун диагоналы белгилүү экен 5 дециметрге барабар. Призманын негизинин жагын жана бийиктигин тапкыла дейт. Маселенин кыскача шартын жазып алабыз. Андан кийин чыгаруу үчүн негизинин периметрин формуласын жазып алабыз. Эми ушул эки берилген шарттар боюнча биз эки өзгөрмөлүү теңдемелер системасын түзөбүз. Каптал бети барабар формуланы жазсак, периметрин бийиктигине көбөйткөнгө. Жана биз айтып өткөндөй, каптал граны бул тик бурчтук. Тик бурчтукка диагонал жүргүзсөк, биз тик бурчтуу 3 бурчтукту алабыз. Бул жерде биз Пифагордун теоремасын колдонуп кетебиз. Диагоналдын квадраты барабар
жагынын квадратын, бийиктигинин квадратын кошконго. Ордуларына сандарды коелу. Төмөндөгүдөй 2 теңдеме, 2 өзгөрмөлүү теңдемени алабыз. Биринчи теңдемеде барабардыктын эки жагын 6-га бөлүп жиберсек, 12 барабар а көбөйтүлгөн h болот. Экинчиден h квадратты таап алалы, a аркылуу туюнтуп алабыз. Биринчи теңдеменин эки жагын тең квадратка көтөрүп, анан кийин ал жерден квадратка көтөрүп алгандан кийин экинчи теңдемедеги h квадрат барабар 25 минус a квадратты биринчи теңдемеге алып келип коебуз. Мынакей бул жерде койгондон кийин биз төмөндөгүдөй теңдемени алдык. Бул 4-чү даражадагы б квадраттык теңдеме болуп калды. Б квадраттык теңдеменин чыгаруунун эрежелерин билебиз. Жаңы өзгөрмө киргизип алабыз. Квадраттык теңдемени алабыз. Квадраттык теңдемени чыгаруунун формуласын билесиңер. Тамырларын табабыз. Андан кийин кайра алып барып, жаңы өзгөрмө киргизген жерге койсок, a квадрат барабар 9, a квадрат барабар 16 деген 2 толук эмес квадраттык теңдемени алабыз. Бул жерден тамырларын тапсак, 2 тамыры бар. a минус 3 плюс 3. Биз аны узундукту дайыма оң сандар менен туюнткандыктан биз a барабар 3тү. Экинчи теңдемеден дагы оң санды a барабар 4 алабыз. Кайрадан эки өзгөрмөлүү теңдемелер системасында кайрылып, ордуна коюп, a'нын ордуна 3тү коебуз, анан a'нын ордуна 4тү коюп туруп, төмөндөгү жоопторду алабыз. a1 барабар 3, h1 барабар 4. Бул эмнени түшүндүрөт? Тик призманын жагы 3 дециметрге барабар болсо, бийиктиги 4 болот экен. А экинчи жоопто тик призманын жагы 4 дециметр болсо, бийиктиги 3 дециметрге барабар экен. Демек, 2 жоопталат экенбиз. 3 дециметр, 4 дециметр, же болбосо 4 дециметр, 3 дециметр деген. Балдар, тапшырма көп бурчтуктардын аянттарын эсептөөнүн мисалдарын дептерлерге жазып, окуу китебиңердин 228 бетиндеги номер 5 маселенин экинчисин чыгарасыңар, номер 8 маселелерди чыгаргыла. Теманы канчалык түшүнгөнүңөрдү тест аркылуу текшерип алам. Тесттин шилтемесин группага жөнөтөм. Жоопторун мага жиберип койгула. Үйдө бол. Байланыш төмөндөгү YouTube'да Дамир эжеде, WhatsApp жана Telegram'да төмөндөгү номер менен байланышсаңар болот, же болбосо электрондук почта менен байланышсаңар болот. Саламатта калгыла.